Саламатсыздарбы, биздин Ыйман Медиа каналыбыздан катталуучулары. Албетте сиздер үчүн пайдалуу кеңештерди чыгарууга даярбыз. Андыктан биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Сиздер үчүн эң жөнөкөй, биз үчүн маанилүү. Эгерде өзүңүздөрдүн пикирлериңиздер болсо, сөзсүз түрдө комментарийге калтырганды унутпаңыздар. Бул ыйык Каабаны бир нече жолу оңдоп кайра курушкан. Тарыхчылардын айтуусуна карай турган болсок, Кааба 12, кээ бир маалыматтар боюнча 24 жолу кайра түзөлүп салынган. Ал эми Кааба бурчундагы кара таш мурда 8 бөлүккө бөлүнүп кетип кайра чогултулган. Ал ак түстө өзгөрүп, кайрадан кара түстүү болуп калган. Кээ бир маалыматтарга таянсак, таштын айрым бөлүктөрү азыркы күнгө чейин табылбай келет. Ал эми Кааба эшигинин ачкычын болсо Бани Шайба сактап келет. Каабага канчалык жогорку даражадагы адамдар барбасын, баарысы Бани Шайбадан уруксат сурап, андан соң ичине кирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Алгач ал эшик бардык адамдар үчүн ачык болгон. Ал жака зыяратка барган бардык адамдар кирип чыга беришчү. Зыяратка барган адамдардын санын көбөйүшүнөн улам азыр Каабанын эшиги бир жылда 2 жолу ачылат. Ал да болсо жогорку даражадагы адамдар үчүн. Имам Ал-Бузаринин риваятында Каабанын үстүндө асманда анын элеси бар. Асмандагы Кааба жөнүндө Куранда жазылган. Ал тууралуу пайгамбарыбыз мындай деген: Мен Жабраил алейхиссаламдан ошол тууралуу сураганда ал мындай жооп берген: Ал ичи толуу үй, ал үйгө ар күнү 70 миңдей периште келет жана андан чыккан периштелер ал жака кайра кирбейт. Зыяратчылар Каабаны 7 жолу айланып чыгышат жана тоого кылышат. 20-кылымда Каабаны сууда сүзүп айланууга туура келген. Анын себеби Кааба чуңкур жерде жайгашкандыктан жамгыр көп жайт, ал жерге суу толуп турган. Ал эми азыр болсо алардын баары каралып, андайга жол коюлган эмес. Каабанын жабдыгы ар дайым кара түстө болбогон. Аны алгач пайгамбарыбыз ак материал менен жапкан, кийинчерээк жашыл, ак жана кызыл түстүү материал менен жабышканда кайрадан кара түстүү материал менен жаап, азыркы күнгө чейин Кааба кара түстүү материал менен жабылып келет. Сиздер менен Ыйман Медиа каналы болду. Кийинки видеодо көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.